Карда жакшы эле жатат. Чычкан коёндор жебептир. Чычырканакты тиккенибиздин бирден бир себеби дагы жаратылышка пайдасы, ден соолукка пайдасы бар. Анан ушуну деле биз токойдон эле жапай чычырканакты алып эле кыйып келип эле кыркып эле токойду жок кылып атпайбы. Андан көрө өзүбүз тигип алып колдонсок болот да. Сааны ошону эле алып калдык, калганын жок кылып эле ошо азайтып эле четинен ошо чычырканакка, балга, ары бакканга, анан балыкка өтүп атат, биякта көп эле адамдарыбыз. Ошол бал челектери менен бир 3 жылдан бери жолдошум алектенип жүрөт. Башында 10 эле челек менен баштаганбыз. Бал челек кармаган мал бакканга караганда оңойрок. Бу арыга тоют камдабайсың, жем чөп чаппайсың дегендей. Артынан жүрбөйсүң, издебейсиң. Арылар кышкысын өздөрү жылуу челегинде жатыш керек, анан булар да уктайт, буларга акырын аяр мамиле кылбаса, челекти жөөлөп кеткенге да болбойт. Биздин айылдын жигиттери уюшулуп, ошо Шумкар төр уюмун уюштуруп корук алгандан бери, 10 жылдан бери бир топ жаныбарлар көбөйүп калды. Мына бизге үйүбүздүн жанына чейин айдоолор жерибизге ошо кыргоолдор түшөт. Бизде элик, ар кандай жаныбарлардын түрлөрү көп. Илбир, саюу, дагы канаттуулардан деле чийл, кекилик баары эле байырылап калды. Шу жакын эле жерден көрүп атабыз. Чычырканакка кызыгып биз токойдун баарын жок кылып салсак, кыргоол, кекилик, чийл дегендерди биз көрбөй калышыбыз мүмкүн.